Убакытты баягы маанилүү нерселерге негизи 50% убактыбызды бөлүш керек экен. Бизге баягы 80% жашообузду өзгөртө турган же болбосо жашообузга пайда алып келе турган нерсеге биз жок дегенде бир 50% убактыбызды, 50% убактыбызды ошол жака колдонушубуз керек экен. Андан кийин маанилүү жана шашылыш деген нерселер бар. Аларга көбүрөөк убакыт бөлүш керек. Ал эми маанилүү да эмес, шашылыш да эмес нерселер бар. Мисалы үчүн соц тармактар, аз көбүнчө жаштар соц тармакка аябай убакыт коротуп атышат. Анан бир күндө көпчүлүк баягы адамдар статистика боюнча бир 2 саат убактысын соц тармакта өткөрүшөт экен. Анан эсептей келгенде бир күндө 2 саат, бир жылда 730 саатын соц тармакка коротуп коюшат экен да. Мындайча айтканда биздин бир айлык убактыбызды соц тармак урдап кетет экен бир жылдан. Ал эми биз ийгиликке жетүү үчүн биринчиден биз убакытты туура колдонууну үйрөнүшүбүз керек. Ал эми баягы убакытты туура колдонгондо көпчүлүгү баягы тайм менеджмент боюнча окуп, мисалы үчүн эмне тайм менеджмент эмне дегенде баягы убакытты туура колдонуу деп атышпайбы? Бирок бул тайм менеджменттин баягы чечилиши бул негизи сенин баягы жашооңду туура бөлүштүрүү. Анткени жашооңду башкаруу болуп эсептелип атат да. Убакытты туура башкаруу бул биздин жашообузду туура башкаруу. Бир күндү биз кандай колдонсок, биздин калган жашообуз дагы ошондой болуп кетиши мүмкүн экен. Анткени биз бир күндө ошо пайдалуу нерселерди кылып атабызбы? Биз эң биринчи баягы өзүбүздүн баягы алтын правилабыз болгон нерсени ушу эртең менен мээнин таза кезинде аткарганга аракет кылышыбыз керек экен. Анан кылгыбыз келбеген, бирок бизге ушу пайда алып келе турган нерселердин баардыгын ушу түшкө чейин бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Эгерде түштөн кийинкиге калып кетсе, мүмкүн ал анын эртеси күнкүгө калып кетет, эртең болуп кете берет да. Ошол себептен убакытты туура колдонууну баарыбыз үйрөнүшүбүз керек да. Биринчиден чоң максат коюш керек өзүңдүн жашооңо. Жашоодо эмнени жеткиң келет, бир 5-7 жылдык максат коюш керек. Анан максат койгондо уже максатың айкын болгондон кийин ошол максатка жетүү үчүн адам баласы ушул 1 минутаны дагы туура колдонгонго аракет кылып каласың. Жөн өткөргөндөн көрү ушундай кылышым керек деп. Анан максат коюп туруп, анан максатка жараша бир күндүк, бир сааттык мисалы үчүн, анан бир айлык, бир жылдык кылып баардыгын бөлүп ырастабаш керек. Анан баягы 6-7 жылга эң чоң планды коюп коюш керек. Мына ушул нерсеге жетишим керек. Адам баласы ошол чоң максатты көрүп тургандан кийин ошого жеткенге сөзсүз түрдө аракет кылат да. Адам ойлонуп көрүш керек да. Ар бир адам кичинекейинде мисалы кыялданат мектепте жүргөндө, мен кийин мисалы ырчы болсом же мен депутат болсом деген сыяктуу кыялданат. Мына ошол кичинекейинде кыялдардын баардыгын эстеш керек. Анан ошону кыялданып жүрө бербестен ошого максат кылып кагаз бетине түшүрүш керек дагы. Анан эмнени сүйөт адам, эмне кылган жагат, ошол нерселердин баарын адам өзүнө жаккан нерсени бир өзүнө бир чоң максатка айландырып коюш керек. Эгерде биз ал өзүбүздүн кыялыбызга аракет кылбасак, анда ал эч качан максатка айланбайт. Биз ошол нерсеге кадам таштап, качан гана план койгондо бул биздин максатыбызга айланат. Кагаз бетине түшүрүлгөн нерсе бул кабыл болууга көбүрөөк да шарт болот. Анткени мен мисалы мектепте жүрүп деле жазып беришим, кечки тетрадька жазып эле, мисалы кийин муну каалайм деп элечи. Ошонун баарын жазып берсең, ал нерселер акыры болот да. Бизде бүгүн баягы убакытты туура колдонуу болду. Ошол себептен айтат элем, бир дагы минут убактыңарды жөн өткөрбөстөн өзүңөрдү өнүктүрүүгө, өзүңүздөр бир кесиптин ээси болуп, азыр студент болуп окуп жаткан болсоңуздар, андан сырткары дагы жаңы китептерди алып, ар дайым жаңы семинар тренингтерди катышып аракет кылыңыздар. Бир гана алдыга, анткени Кыргызстандын келечеги жаштар болгондуктан баарыбыз бирге аракет кылышыбыз керек.